Бразилиянын Минас-Жерайс штатындагы кырсык болгон жерде 400гө жакын куткаруучулар издөө иштерин жүргүзүп жатышат. Окуя өткөн жумада катталган кырсыктан тирүү калгандарды табуу мүмкүн эмес деп эскертишет. Дамбадагы сууга темир рудасын казуучу шахтанын чыгындылары кошулуп турчу. Чылаага айланган сел бүтүндөй бир аймакты каптап, жүздөгөн турак жайларды талкалаган. Буга чейин 17 киши каза болгондугу кабарланган, бирок 2 гана кишинин денеси табылды. Андан сырткары 20дан ашууну дайынсыз болууда. Nós temos 28. Акыркы маалыматтарга караганда 28 киши дайынсыз. Алардын арасында Самарка компаниясынын кызматкерлери да бар. Алар дамба кырсыктаган учурда жумушта болушкан. Кырсыктын себептери азырынча белгисиз. Ага кошумча темир рудасын чыгаруучу жоголгон шахта кызматкерлеринин жакындары издөө иштеринен жыйынтык болбой жатканын айтышат. Бул үй бүлөдөн 3 киши жоголгон. 29 жаштагы Матеустун 5 жашар уулу калды. Өткөн жумада агам жоголгондордун арасында экен деген кабар уктук. Бирок ушул күнгө чейин эмне болгондугун биле албадык. Компания тараптан да эч кандай маалымат беришпейт. Агамдын бирге иштеген достору келип жатышты. Алар да билбейбиз дейт. Матеус абдан позитивдүү, жакшы адам эле. Ал менин досум болчу. Азыр эми биз эч нерсе билбей отурабыз. Эмне болгондугун же компания түшүндүрүп бербейт. Анын үй бүлөсү, достору баарыбыз жакшы кабар күтүп жатабыз. Руда чыгаруучу компанияны бразилиялыктар менен австралиялыктар биргеликте иштетишет. Ишкана жетекчилиги жабыркаган жумушчулардын үй бүлөсүнө психологиялык жана материалдык жактан жардам көрсөтүүгө даяр экенин билдиришет.